Мен дагы бул аппаратка айтат элем да, бул чоң көйгөй да. Эмне үчүн дегенде мына официалдык позициясын бул жерде Тышкы иштер министрлигинин уктук да. Алмаз Кулбекович айтты, биз Абхазияны тааныбайбыз, тааныбыбыз да келбейт, бул часть Грузии деп. А биздин Кыргызстанда азыркы күндө канча деген автоунаалар жүрөт. Оң рулбу, сол рулбу, баары бир да жүрөт. Биз мамлекет катары Абхазияны официалдуу түрдө тааныбагандан кийин ошол машиналар границадан биринчиден кирбеш керек эле. Киргенден кийин ички иштер министрлиги тарабынан бүт баары кармалып стоянкага коюлуш керек эле. Эмне үчүн дегенде это уже подлог болуп атат. Подложный жагандай номерлер менен биринчиден. Ошол тапшырма бергиле. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги канча абхазиялык номер менен Кыргызстанда машина автоунааларды кармады. Экинчиден, могу толуктоо катары Динара штрафка түшпөш керек, Алмаз мырза. Баардыгы конфискация болуш керек. Мыйзамда ушундай жазылган. Силер да даярданып келгиле, могу 50 машинанын ичинен канчасын кармадыңар, канчасын конфисковать эттиңер. Ошол боюнча даярданып келсеңер суроолорду беребиз. Рахмат.